айрыкча биздин бүгүнкү Кыргызстан үчүн актуалдуу суроо. Өзү президент деген ким? Президент деген бул элдин лидери, улуттун лидери. Бул деген эң биринчи, номер биринчи саясатчы. Убагында ошол конституция нормалаган, мыйзамдар нормалаган иштерди аткарып келген киши. Башка маселе кандай жол менен кетти президент? Мисалы үчүн формалдык жагын карай турган болсок, Атамбай Алмазбек Шарсенович мыйзамдуу жол менен кетти деп туюлат. Бирок ал өмүрүнүн аягына чейин саясатта кала берет. Аны биз каалайбызбы, каалабайбызбы? Башка маселе ошол саясатка аралашуу, ошол андан кийинки келген президенттин жасаган ишине өбөлгө түзүп жардам берип, элдин алдында жүзүн жарык кылып, ошондой жакшы жаратмалуу ишти жасайбы? Мисалы үчүн батыш демократиясы дейбиз, чыгыш демократиясы деп айтабыз. Буларда айрыкча ошол батыш өлкөлөрүндө, Европа өлкөлөрүндө, анан кийин Америка Кошмо Штатында, Японияда, Түштүк Азия өлкөлөрүндө ушундай демократиялык деңгээлге жете алышты да, президент өзүнүн ыйгарым укугунан кеткенден кийин ал ошол келген президенттин эми колуна кол деп айтпасак дагы, ошонун магистралдык баягындай багытына жардам берүү саясат жүргүзүш керек. Бирок бизде андай болгон жок. Бизде баягы жаман прецедент болуп калды да. Мисалы үчүн Акаев качып кетти. Бакиев дагы качып кетти. Отунбай Мутурумдук баягындай президент болду, анын статусу такыр башка эле. Атамбаев мына биринчи жолу ушундай президенттикти өткөрүп берип, шайлоо жолу менен деп, анан ошол Кыргызстандын аймагында жашап атат. Бирок ошого тете болгон саясатты жүргүзбөй. Азыркы президентке жолтоо болуп, өзүнүн кишиси болсо дагы, эми сыртынан башкарып алам, менин ушундай колумда болот дегенин билдирип албадыбы. Ошондуктан менимче Атамбаев дайы кеч болуп электе, акылына келип, баягындай кечегидей баягындай резонанстык билдирүүлөрдү жасабастан, эгерде Жээнбеков менен сүйлөшүп ага кеңеш бере турган болсо, түрдүү жолдору бар. Абдан маданияттуу жолдору бар. Вот ошону жасай турган баягындай статуста болгону жакшы болот.